Şehit ketdi. Bir ayal şehit ketdi. Taqdırına ayaldık kiyip ketdi. Bakıt tavar жеринен ajal tapkan ökүнүчтүү ömүрүн жерип кетти. Көз алдына тартылды 5 баласы. Балдарына бөлүндү санасы. Өлүп бара жатып да бала деген энелердин жүрөгү эң тазасы. Өз үйрүнө тап койгон карышкырдай, өмүрлөшүн өзгөгө жабыштырбай, өз аялын өлтүргөн зөөкүрлөрдү кантем анан чөөлөргө салыштырбай. Саламатсыздарбы? Мен Өзгөндөн келдим, травматологиядан келдим. Больницадан прямо эле сизге келдим. Негизи кече чалгам сизге. Травматологиядан лечение алып аткан жеримен эле келе бердим. Мен бул күйөөм менен жашаганыма 6 жыл болду. 6 жылдан бери ушундай кордук көрүп келем. Жашоомда мындай болгон эмес эле, ушундай болуп келатат. Уруштун баары баягы эле тоготпостуктан болуп, мелочь нерселерден болуп атат. Ойнойт бул. Ким күйөөңүз бар? Күйөөм. Кантип урду сизди? Мына антип көгөл агылып салды, мына жаракаттар, мына ушу тиккен жерлер бар, мурдум сынган. Мурдум мына жерден сыныптыр, мына тиккен, мына башым полный эле тиккен. Башым азыр ооруйт көтөрсөм. Зорго эле басып келдим. Сиздин тууган уругуңуз, ата энеңиз барбы? Ата энем жок, ата энем өтүп кеткен. Бир тууганым да жок, бир эле укам бар. Ошол укама дагы мындай эмелеримди айтпайм да, кыжалат болбосун депчи. Ал өзү менен өзү. Азыр эми сиздин бара турган жериңиз барбы? Бара турган жерим жок, квартирада жашайм. Квартирадан чыгышым керек, бул жерден чыгарат мени. Ол үй мага көзүмө башкача көрүнүп калды. Эки балаңызды кантип карайсыз эми? Эки балам Айла жок болот. айла жоктон келдим да ушул жерге жардам сурапчы. Өз элимден жардам сурап келдим да. Эл журттан жардам Сизди сурап күйөөңүз келдим. дайыма урабы же кандай? Ушу 6 жылдан бери уруп келген, кордоп келген, өз билгенин кылып келди да. Эми сиз жашайсызбы күйөөңүз Жок, менен? жашабайм болду. Көңүлүм калды. Жашагың келбей калдыбы? Жок. Вообще жашабайм. Күйөөңүз менен буга чейин кандай жашачусуз? Барчылык, токчулук? Буга чейин барында бар болот, жогунда жок болот. Ушу барына чыдап келдим, бирок мындай өтө кыйналып кеттим да, чынын айткандачы, мындай кандай десем, Иштебей калган учурлар болдубу? иштебей калган учурлар болду, экөөбүздө тең болду. Жок болуп калды, үйдө эчтеке жок, отуруп калган күнүбүздө бар. Көтүң сатасың, башка кыласыңбы, бар акча таап кел деп чыгарып берген күндөр болгон. Анан келип туруп кечегиде кандай бир мунун шултосу болду да. Мунун шултосу болду. Уруп токмоктопту. Уруп токмоктопчу. Кайненеңизчи? Кайненем айтпай эле коеюн да. Онуку жетип ашып кетет. Иштин баары. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Могул Айбек деген жигиттин жазганын карагыла. Айбек аял киши эмне малбы же буюмбу же кулбу, бул кандай ой? 20 жылдыкта бирөө менен ойноп тур, ошого күйөөсү өлтүрүп коюптур. Сен кандай кылмак элең деген. Аял киши деген Кудай Таала эркек адамга берген аманат. Ата энеси көзүнүн карегинде чоңойтуп, көлөкө тамга багып, ниети менен, жакшы ой менен эркек кишиге узатат.
Андан соң бул жакта мен билбейм эмне болгон, кандай болгон учурда деле бирөөнүн өлтүрүп коюуга укугу жок. Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, мен азыр борбордук милициядамын. Өзүмдөн ойлонбой жана жоопкерсиз каадам үчүн аябай чоң өкүнүп, бүтүндөй кыргыз элден, айрыкча апа аталардан жана эже сиңдилерден, маркум келиндин үй бүлөсүнөн, ата энеси, уул кыздарынан, жакындарынан кечирим сурайм чынында. Бүгүн мен социалдык баракчамда жарыяланган акылга сыйбаган билдирүүм өтө туура эмес болду. Бул маркумдун ар-намысына, үй бүлөсүнө, кадыр баркына доо келтирген толук мойнума алам. Кайгыны тереңдетип жибергенимди кеч түшүндүм жана мыйзам алдында толук жооп берүүгө даярмын. Жанагы блогер Айбек Уланов көчө ГУВДдан чыккандан кийин азыр историясында кайра шылдыңдаган сыяктуу ар кайсында историялар чыгарып атат. Ошондой эле мурун аутизм менен дагы ооругандарды шылдыңдады деп азыр Инстаграмдан дагы көрүп атабыз блогерлерден. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Ушул жанагы көчө мына баарыбыз билгендей ГУВДга ушу блогер Айбек Улановду алып келишкен. Алып келгенден кийин беседа кылып, анан кечирим сурады, анан кой беришти. Бирок азыр досудебное производство башталды. Бул жерде ГУВДда тергөөчү, Мыктыбек деген тергөөчү алып барып атыптыр ишти. Анан ошо азыр бизде мыйзам боюнча экспертиза деген болот, ошо призыв барбы деп, анан азыр лингвистический экспертиза деп айтабыз. Ошо экспертиза чыгат, ал чыккандан кийин анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берет деп айтат элек. Анан бизде азыр мына блогерлер чыгып атат, мына кыздарыбыз чыгып атат, ошондой эле эркек балдарыбыз колдоп чыгып атышат. Анан мен айтат элем, ошо колдоп чыгып аткан көбүнчөсүнөн дагы суранат элем, эгер мына действительно колдоп күйүп аткан болсо, ошо кыздарыбыздын келечеги деп, кийин ушту башкаларга дагы сабак болсун деп, мен азыр ошо элдерден суранат элем. Мына мен мына ГУВДга арыз жаздык. Прошу возбудить уголовное дело в отношении блогера Айбека Уланова по факту распространения информации, чести и достоинства погибшей, а также за разжигание ненависти и вражды деп. Ошондой эле привлечь блогера Айбека Уланова за публичное оправдание убийства и распространение дезинформации деп мына арыз жаздык. Мына мен өзүм баштадым. Негизи мыйзам боюнча сөзүмөн эмес, интернетке эле чыгаруу эмес, жанагы арыз менен кайрылсак, бул мындайча айтканда эффективнее болот да. Мына мен коллективное заявление деп жаздым. Мына өзүм Абдыкапаров Шердар Жолдошбекович деп өзүмдүн атымды биринчи жазып, мына мен баштап бердим. Эгер мага арыз жазып дагы, мына арыз жазып койдум, просто коллективное деп, аягында мына биз дагы кошулабыз деп туруп, колуңарды коюп, фамилияңарды жазып, атыңарды жазып койсоңар, бул мындайча айтканда эффективный арыз болот. Эгер кошулабыз ошо арызга биз дагы деп, жана күйүп аткан үйүндө жатып, чын эле күйүп аткандар болсо, мына ошо арызга кошулсаңыздар болот. Азыр мен азыр астыда жазып кетем, менин помощницамдын номерин жазып коем. Ошого кайрыласыңар. Анан биз уже арызды суббота мына воскресенье выходной, понедельник 12:30 арызды тыштайбыз. Ошого жери кол коюп, мен дагы салымымды кошом дегендер, ошо помощницамдын номерине чалып байланышасыңар, бир группа түзөбүз и ошол жактан дальше иш кылабыз дейт элем.